Ошентип бул аптада Кыргызстанга дүйнөнүн көңүлү бурулду. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Кырчын этно шаарчасына 1000ге жакын боз үй тигилип, чет элден келген коноктор көчмөн жашоого баш багып, ар бир тигилген боз үйдөгү дастаркондон көчмөн элдин тамактарынан даам сызышты. Göçmenlerin oyuna birinci jol geldim hazır. Solum oldu, bari çok jakşı oldu, bari çok şunda jakşı oluptu. Bu özümüzdün yerimiz, özümüzdün memleketimiz olgandan özümüz kovandık. Kırgızistan'da şunday olimpiyatik oyunlar olgandan kovandık. Bunun dağı jakşı oluşlarını, Kırgızistan'ın daha kötörülü oturganını biz oylayız. Kırgızistan bundan da jakşı olup, bundan da jakşı kötörülü oturganını biz daim tilep turabız da. Biz hazır etno bazarda turabız. Bul etno bazar. Кырчын этно шарчасында атайын чет элден келген коноктордун жана өлкөбүздүн айылдарынан, райондорунан, облустарынан келген кол өнөрчүлөрдүн кол күчүн кетирип жасаган эмгектери ушул жерде сатка коюлуптур. Азыр биз дагы сиздерге ушул толугураак маалыматты ушул этно базарды өзүбүз дагы кыдырып көрүп, эмнелер коюлду, эмнелерге басым жасалды, кайсы улуттун улуттук кийимдери, улуттук баалуулуктары кандай экендигине чогуу ортоктош бололу деп. Марипа Тажиева Нарын облусунун Ачак Айыңды айылынын тургуну. Көчмөндөр оюнуна экинчи ирет катышууда. 25 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Апага кийиз жасоо энеден өткөн таберик. Иш-чарага дагы шырдак кийиздердин түрүн алып келген. Мен өзүмдүн кол эмгегим, нааразы эмесмин. Бул көчмөндөр оюнун ушундай уюштуруп койгон бул жетекчилерге рахмат. Өткөн 2016 жылдагы көчмөндөр оюнуна катышкам. Анда биз эч кандай сооданы жакшы соодалай алган эмес, мындай базар уюштурулган эмес. Ар бир ордолордун ортосуна жерге жайганбыз. Бирок эч кандай соода жакшы болгон эмес. Быйыл болсо Кудайга шүгүр. Бизде Венгрияда дагы ушундай оюларга окшош болгон символдорду кездештирүүгө болот. Мен жаңы үй алып жаткам. Ошол үйүмө салам деп таза жүндөн жасалган кооз оюмду 2 кийиз сатып алдым. Кыргызстанга экинчи жолу келип жаткандыктан колго жасалган кийиздер тууралуу маалыматым бар. Мага бул кийиздер нукуралуулугу менен жагат. Көчмөндөр дооруна таандык. Өзгөчө чөйрөнү жараткан этно базарга дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн 500гө жакын соодагерлер келишти. Алардын арасында Казакстандан, Россиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Монголиядан, Венгриядан жана башка өлкөлөрдөн келген соодагерлер болду. Базарда элдик колдонмо искусствосунун буюмдары, ийди шаяк, зер буюмдар, кийизден жасалган сувенирлер коюлду. Биринчи студент кезинде менде болчу. Азыр андан бери канча жыл өттү, көп жыл болуп кетти. 7-8 жыл, 10 жылга чукулдап дегендей. Көчмөн калкына жаралганда Аллах Таала берген улуу малдыгын карабайсың. Мунун сүтү дагы, зарасы да бар экен. Яна көчкөнгө да ылайыктуу. Таптаза. Ары бери обойт, татынакка турат, боз үйлөрүн жыят, эмесин жыйып алып, каалаган коктуголотторуна, каалаган кайкыларына алып, мал чарбачылыгын өстүрүп, дыйканчылыгын кылып, мына ыңгайлуу. Унаа десем мына. Акмая, өзгөчө экен. Акмая дегенде биринчи ай деп кулакка жагымдуу угулат экен аты дагы. Чыгыз айтматкандын эмесиндеги чыгармасындагы ошондогу төтүнүн аты Акмая экен. Анан өзүнүн төтө бир минген сүрөтү бар эле. Жана алгышкан эмес. Азырына кайра кете албастан алганы келдим ушул жигитке. Молодец, жакшы кыргыз эли үчүн кызмат кылып атат. Жаш кезинен мал менен өскөн каарманыбыз шаар жеринде турса дагы мал багуунун жолун табат. Учурда эрке бала деп тергеп баккан Камбар ата тукуму, Польшадан келген пони, көп кинолорго тартылып, сахналарга чыгып жылдыз болуп калган Акмая Токобрат деген ботосу менен бар. Жайкысын болсо Ысык көл өрөөнүнүн тоң жергесинде, Кажысай жергесинде болот. Кекилик деген жерибиз бар. Анан аркы Кажысай жергеси бар. Мына ошол жерге жайкысын алып келем. Себеп чүй боорунда булар ысыкта кичине кыйналып кетет экен дагы, анан аяктын чымындап дагы ушу аябай кыйналып кетет. Анан жайкысын ошол жака алып келебиз. Кышкысын болсо кыш мезгилинде чүй боорун алып кетем.
чүй борунда токмокто шаар ичинде кармайбыз. Муну колго кармабасак өзү кол болот, өзү көрбөйсүң быйтып. Ырысбек мырза Ысык көл өрөөнүнүн Темир Канат айылынын тургуну, бирок Токмок шаарында жашап, мал чарбачылыгы менен алектенет. Мал шартына карап, жер которууга туура келгендиктен жылына 2 мезгил көчүп, журт которуп турат. Ушунчалык жакшы уюштурулуптур, элдер ыраазы. Погодабыз да абдан жакшы болуп берди да. Келген конокторубуз да ыраазы. Ана мындай карасаң тынч, мына элдин маанайын карасаң дагы ушундай жакшы мамиле, мындай менталитет дагы жакшы. Балдарыбыз дагы бүркүтчүлөр, салбурундар, жанагы кыргыз оюндар мына буяка этно базар деп эме кылган. Ошону аралаганда ая бир сонун бир өзгөчө нерселер жазалыптыр да. Ана ушу төөнүн дагы жазалгасына ушу келген коноктор да абдан ыраазы болуп маани берип кетти да. Өзүбүздүн агайын туугандар, апаларыбыз, аталарыбыз дагы ушунчалык рахмат айтып, батасын берип, Көңүлү сүйүп баккан бул жандыктары менен 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келишип, конокторду сүрөткө тартып, төө ат мингизип, көңүлүн көтөрүштү. окейин эле түшүнүп аттык. Окей дешип эле ана ушундай бир жакшы. Эми биз келген конокторубуз ыраазы болсо, анан карым катнаш түзүлөт экен мында. Себеп дегенде бул культурада, маданият. Эми бир кызык таң калышты да, ушу кыргыздын ушундай эмес. Кечээ мына бир айыл болуп туруп, эртең менен таң атканда эле азайып арга жерде бир позиция калып калыптыр. Ошол эми кыргыздын ушундай дыкандыгы, тыңдыгы, отурукташса бир заматта айыл. Көчөм десе бир заматта таптаза кылып, татынакай кылып кетишкенин карагылачы. Саамалыкта Манас атабыздын учурундагы доор көзгө тартылып, ошондон берки улуттук оюндар, үрп адат, каада салттар, кыргыз элинин меймандостугу, жоого каардуу, доско кайрымдуу экендиги көрсөтүлдү. Кундуз Бегарстанова, Темир Рыскулов, Маданият жаңылыктары.